Балдарга карата зордук кылмыштар үчүн өлүм жазасын киргизүү эмне үчүн туура эмес? Анда балдарыбыздын келечеги эмне болот? Интернетти ачсаң эле 13 жашар кыз, 10 жаш кыз зордукталды деген маалыматты окуйбуз. Сиздин оюңуз кандай болот эле, өлүм жазасын киргизе алабызбы? Кыргыз Республикасынын эли, эгемендүү эл, кандай мамлекетте жашашын алар өздөрү чечет. Мына бардыгыбызга маалым, биз өзүбүз кандай мамлекетте жашайбыз, биз өзүбүз тандап келип атабыз. Эгемендүү алган жылдан бери референдумдар өттү. Референдум деген бул ошо мамлекеттик түзүлүштү аныктайбыз. Биз кандай мамлекетте жашайбыз? Биз ошол референдум аркылуу өзүбүздүн баягы бийлигибизди жүзөгө ашырабыз. Конституцияда жазылып турат. Эл өзүнүн бийлигин түздөн түз шайлоолордо, анан референдумдарда жүзөгө ашырат. Референдум деген бул ошол мыйзамды кабыл алуу. Бүткүл элдик референдум. Айтайлы, бул өлүм жазасын кабыл алыш үчүн Кыргызстанда референдум өтүш керек. Эл, жалпы эл өлүм жазасын киргизүү же киргизбөө жөнүндө өздөрүнүн оюн, пикирин ошол добуш аркылуу бериш керек. Ал эми бүгүнкү күндө Конституциябызда өлүм жазасына тыюу салынган. Андан сырткары адам укуктары боюнча бүткүл дүйнөлүк декларация бар. Коомго мүчөбүз. Ал демек адам укуктарын тебелей турган же болбосо өлүм жазасын кабыл ала турган мыйзамдар бизде кабыл алынбайт. Бүгүнкү күндө жок. Бүгүнкү күндө бизге ошол мыкачылык менен адам өлтүргөндөр же болбосо ушул сиз айтып жаткан жашы жетелekтерге баягындай ыдык көрсөткөн же болбосо ушундай кылмыш жасаган адамдарга карата өлүм жазасы жок. Эң оор жаза бизде өмүр бою эркиндигинен ажыратуу. Бүгүнкү күндө талкуу жүрүп жатат. Көпчүлүгү өлүм жазасын кабыл алыш керек дейт, көпчүлүгү албаш керек дейт. Албетте өзүнүн ар бир адамдын өзүнүн жеке бул боюнча пикири болот, бирок мен сизге бир нерсени баса белгилеп айтайын. Бүгүнкү күндө Конституция баш мыйзамыбыз өзгөрмөйүнчө бул мыйзам кабыл алышы мүмкүн эмес. Анткени бизде өлүм жазасына тыюу салынган. Эң оор жаза бул өмүр бою эркиндигинен ажыратуу болуп саналат.